Азыр биз математиканын бир кыйла татаалыраак мисалдарынын бири бөлчөктүү рационалдык барабарсыздыкты чыгаруунун мисалдарын көрсөтөлү. Мисалы, бизге мына эрегинде барабарсыздык берилсе, x плюс кошулган 7 бөлүмүндө x квадрат минус 4x плюс 3 кичине же барабар 0 барабарсыздыгы берилсин дейли. Бул барабарсыздык бөлчөктүү рационалдык барабарсыздык деп аталат. Себеби бөлчөктүн бөлүмүндө өзгөрүлмө x тургандыктан бул бөлчөктүү рационалдык барабарсыздык деп аталат. Бул барабарсыздыкты кандай кылып чыгарууну азыр көрсөтөлү. Бул кичине же барабар 0 дегендик бөлчөктүн мааниси оң сан эмес дегендик. Оң сан эмес, башкача айтканда терс сан же болбосо 0го барабар. Аны жөнөкөйрөөк кылып көрсөтсөк, n бөлүнгөн m бөлчөгү кичине 0дөн болушу керек экен. Муну кандай түшүнөбүз? N санын m санына бөлгөндө терс сан чыгышы керек. Муну мисал менен түшүндүрсөк, мисалы минус 18ди 3гө бөлсөк минус 6 чыгат, же болбосо 18ди минус 3гө бөлсөк минус 6 чыгат. Бул эки мисалдан, мына биринчи мисалдан жана экинчи мисалдардан көрүнүп тургандай, терс санды оң санга бөлгөндө же оң санды терс санга бөлгөндө гана терс сан чыгарын билдик. Демек анда мына берилген мынау бөлчөктүн алымы менен бөлүмүнүн белгиси ар түрдүү болушу керек экен. Анда биринчиден, экинчиден берилген бөлчөктүн бөлүмү m эч качан 0го барабар эмес. Анткени санды 0го бөлүүгө болбойт. Муну биз башталгыч класстардан гана билебиз. Демек бөлүм 0го барабар болбош керек. Эми бөлчөктүн мааниси терс сан чыксын үчүн анда бөлчөктүн алымы менен бөлүмүнүн көбөйтүндүсү бөлүмү x квадрат минус 4x плюс 3 демек терс сан болушу керек экен. Биринчиден, экинчиден бөлүмүндөгү турган туюнтма, квадраттык туюнтма x квадрат минус 4x плюс 3 0го барабар болбошу керек экен. Башкача айтканда, берилген барабарсыздыкты чыгаруу мына эрегинде системаны чыгарууга алып келет экен. Суроо туулат. Эмне үчүн бөлчөк көбөйтүндүгү алынып келинди деп. Себеби жогоруда мына жерде айтылгандай, терс сан чыксын үчүн биринчи алымы менен бөлүмүнүн белгиси ар түрдүү болуш керек. Башкача айтканда, биринчи көбөйтүүчү менен экинчи көбөйтүүчүнүн белгиси ар түрдүү болуш керек. Биринчиси көбөйтүүчү терс сан болсо, экинчиси оң сан болуш керек, же тескерисинче. Биринчиси оң сан болсо, экинчиси терс сан болушу керек. Ошон үчүн бөлүүнү көбөйтүүгө алып келебиз. Эми биринчи мына берилген квадраттык 3 мүчө 0го барабар эмес болушу керек дедик. Анда мындай суроо туулат. А качан 0го барабар болот деп. Демек анда бөлүүндөгү квадраттык 3 мүчө минус 4x плюс 3 качан 0го барабар болот деген суроого биринчи жооп берип алалы. Виеттин теорем мунубуз болсо квадраттык теңдемеге келип калды. Анда Виеттин теоремасы боюнча тамырларын тапсак, биринчи тамыры 1ге, экинчи тамыры 3гө барабар экенин көрөбүз. Муну кайра бир сере текшерип көрөлү. Биринчи тамырды экинчи тамырга көбөйткөндө бош мүчө чыгышы керек. Биринчи тамырга экинчи тамырды кошкондо карама каршы белгиси менен алынган экинчи коэффициент чыгыш керек. 1ди 3гө көбөйтсөк 3 чыгат, 1ге 3тү көбөйтсөк 4 болот, карама каршы белгиси менен чыкты. Демек, берилген мына квадраттык 3 мүчөнүн тамырлары 1 жана 3 болду. Муну жөнөкөйрөөк дагы кандай түшүндүрсөк болот? Квадраттык 3 мүчөгө кирген x-тин ордуна
1'di же 3'tü koysok 3 müçönün manisi 0'ga barabar bolat eken. Anda berilgen sistemany mınday kılıp kayradan göçürüp alsak bolat eken. X plus 7 göbeytülgön x kvadrat minus 4 x plus 3 giçine je barabar 0'den boluş gerek eken dagı. Al endi ekinçiden bolsa x barabar emes 1'ge jana x barabar emes 3'ge boluşu gerek eken. Emne üçün barabar bolorun azır barabar bolbosun azır gana düşündürdük. 1'ge je 3'ge barabar bolganda bölçöktün bölümü 0 bolup asandı 0'ga bölüngü bolboydu. Oşentip anda bu sistemany kayradan göçürüp yazsak x plus 7 ekinci göbeytүүчүлөргө ajratsak x minus 1 göbeytülgön x minus 3 bolot. Sebebi görsötülgön kvadratlık 3 müçönün tamırları 1 jana 3'ge barabar boldu. Demek içinde je barabar 0'dön bölümünde olsa x hiç kaçan barabar bolboş gerek eken 1'ge jana x barabar emes 3'ge boluşu gerek eken. Emi azır biz birinci barabarsızlıkты çıgaruga hareket kılalım. Göbeytүүчүлөрдөгү x'tin oruna kandaydır bir sandardı koygondo göbeytündü ters san çıgışı gerek eken. 0'dön kiçine. Bu surooga жооп bererden murda kaçan 0 bolot degen surooga жооп berip alabız. X plus 7 kaçan 0 bolot. Başkaça aytkanda x'tin oruna kaysı sandı koysok muna iki summadan ters 0 çıgat. Anda x barabar 7'ni oң jaka alıp ötsök karama karşı belgisi mene çıgat. Al endi ekinçiniki bolsa ekinci göbeytүүчү kaçan 0 bolot degenge jana жооп bергенбиz x barabar 1 bolgondo 3-cü göbeytүүчү x minus 3 kaçan 0 bolot degen surooga dagы жооп bергенбиz x barabar 3 bolgondo. Oşentip tabılgan sandardı san ogunda jaygaştırabız. Biz 3 san taptık.